Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу мекендештер. Мен Абдыкар Токтобекович Сыдыков, Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер. Мага келген суроолорго күндөгүдөй эле жооп берүүнү дагы улантып атамын. Мага бүгүн келген суроо, эгерде сиз президент болуп шайланып калсаңыз, президенттик башкарууну жактырасызбы же парламенттик шайлоону жактыраак береңиз? Мен бул суроого мынтип жооп бермекмин. Биринчиден, биз бүгүнкү жашап жаткан баш мыйзамыбыз парламенттик өлкө деп көрсөтүп турат. Буга чейин биз 20 жыл президенттик өлкөдө жашап келдик. Ошол президенттик өлкөдө деле, азыркы парламенттик өлкөдө деле ушул человеческий фактор деп коет. Ушул башкаруучулардын, бирөөчү башкаруучулардын гана бийликти узурпация кылган эсебинен ушул системалар иштебей кетти. Бардык эле көп мамлекеттерде иштеп атпайбы системалар. Президенттик деле иштеп атат, парламенттик деле иштеп атат. Биз баягы кыргызча айтканда, кыргызча макал бар эмеспи? Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет болуп атабыз да. Эми ошого азыр кайра эле баш мыйзамды которо бербестен, азыр ушул парламенттик, эгер мени шайлап калсаңыздар, парламенттик форма менен мен иллюстрациядан баштап, андан кийин ушул бүгүнкү күнгө чейинки биздин коррупционный мамлекетти башкаруу системасын толук талкалагандан кийин эл эс алып калат. Андан кийин уже кайсы башкаруу болот, айырмасы жок болуп калат. Себептен бийлик элге иштеп калат. Анан бул эми ар кандай таяктын эки учу бар дегендей, парламентскийдин да жакшы жактары бар, жаман жактары бар, президенттик башкаруунун дагы жакшы жактары, жаман жактары бар. Ошондуктан ушул азыркы мына баш мыйзамды сыйлап, ушун менен азыр 10 январдан өтө турган президенттик шайлоодон кийин ушуну жашап көрөлү. Менин оюмча, менин ички ишеним боюнча, парламентский форма деле өзүнүн жемишин берет. Себеп дегенде мына карап көрүңүз. 10-жылдан баштадык парламенттик өлкөгө өтүүдө, а дегенде эле ошол бир 5-6 улуттук келген партиялар 5-чакырылышта деле, 6-чакырылышта деле булар баягы эле кыргызча эле устукан беришип, кызматтарды, министрликтерди, ведомстволорду бөлүп алышты дагы эле баягындай. Кимге беребиз, баягы тиги досум бул эме, тиги бул жерде шайлоого жардам берген, бул акча кошкон, ушинтип отуруп эле биз анын ошол жумушту аркалап кете алабы? Анысына карабастан туруп эле өзүбүздүн партиялык гана кызыкчылык менен эме баштап шайланып калды. И ошол мисалы үчүн 10 жылдын ичинде мындай бир көрүнүктүү деле ушул мамлекеттик башкарууда иш болгон үчүн элдер ошон үчүн парламенттик формадан жээрип турат да. Эгерде ошол ар бир министрликке, ведомствого, башка жерге иштеген кадрлар өзүнүн жумушун алып кете ала турган кадрлар болгондо, бүгүн мындай сөз тетири сөз болмок эмес да. Ошондуктан менин оюм ушундай. Рахмат сиздерге.